Саламатсыздарбы, урматтуу марафон катышуучулар жана менин YouTube каналымдын катталуучулары. Сиздер менен кайрадан бүгүнкү марафонубуздун 26-күнүндө жолугушуп отурабыз. Акыркы учурларда биздин кыздардын марафондун аяктап жатканына байланыштуу көптөгөн мындай өзгөрүүлөрү менен өздөрүнүн жашоодогу аз да болсо ички дүйнөсүндөгү сырткы мааламдагы канчалаган өзгөрүүлөрү боюнча өздөрүнүн каттары менен бөлүшкөндүктөн көпчүлүгүнө жооп берүүгө убакыт жок болуп атат. Анан кээ бири жазып атпайбы? Менин жашоом тегиз болушун каалайм. Эч кандай бир проблема болбосо, ушундай түз жолдо жашасам, эч кандай бир таштак жолдор болбосо, кыскасын айтканда мындай менин жашоом тегиз, түптүз асфальт жолундай болсо деп айткандар бар да. Мисалы, жашоодо максатыңыз эмне деп сураганда, мен ушундай жашоодо проблемаларым жок болсо, тегиз болсо баары жогум деп жазышат. Жашоодо эгерде сиздин жашооңуз асфальт сыяктуу түз, тегиз болгон болсо, анда өтө кызыксыз болуп калат. Мындайча айтканда, өзүңүз деле жакшы билесиз, асфальт жолдо бул гүл өспөйт. Гүл кадимкидей жерде, таштак жерлерде, талааларда өсөт. Ошондой эле жашообуз түрдүү кандай гана көрүнүштөр болбосун, биз ошол ар бир көз ирмемге, ар бир болуп аткан окуяларга биз ыраазычылык айтып, ошол нерседен сабак алышыбыз керек. Эмне себептен болуп жатат, эмне үчүн, мен эмнени туура эмес кылып атам, эмнени туура кылдым деп. Ушундай адам өзүнө суроо бериш керек. Эгерде сиздин жашооңуз тегиз, түптүз болгон болсо, анда өтө зеригиштүү болуп калат. Анткени кечээки акыркы видеодо сиздер менен бөлүшкөндөй, аябай бүт баарынан жетишип бай жашагандын балдары кичинекейинен эч кандай бир жашоонун кыйынчылыгын көрбөгөн, ата энеси бүт баардык жактан камсыздап койгондор бой жеткенде эмнегедир бул жашоодо мындай жашаганга эч кандай бир эме калбай калат экен дагы, өздөрүнүн жандарын, көпчүлүк байлардын балдары өздөрүнүн жандарын кыйып же жаман жолго түшүп кеткендер бар. Мына ошолорду биз айтсак болот. Алардын жашоосу түптүз, эч кандай бир мындай жарк эте турган эч нерсе жок. Адам деген бул күрөшүп жашоо. Ошондо адам күрөшкөн сайын адам өзүнүн акылына толот, түрдүү тажрыйбаларды алат жашоодон. Ошондуктан сиз жашоодон ар бир күнү күрөшүп жатасыз, өзүңүз менен күрөшүп жатасыз. Өзү менен күрөшүү, өзү менен өзүн өзгөртүү деген жөнүндө мен сиздерге бир притча айтып берейин. Мисалы, бир акылман дайыма медитация кылып, ушундай жаратылышта, тынч жаратылыштын койнунда олтура беришкен да, анан бир күнү окуучусу келип, сиз эмне кылып атасыз, кечке чейин ушунда олтура бересизби деп сураса, биринчисине жооп бербептир. Андан кийин экинчисине дагы бир жолу сураган экен, дагы жооп бербептир. Үчүнчүсүндө ойлонуп отуруп, дагы бир жолу сурап көрө берейинчи деп, үчүнчүсүндө дагы окуучусу сураса, эмне кылып атасыз, кечке чейин жооп берип коесузбу деп дагы сураса, мен душмандарым менен согушуп атам дептир. Бул жерде эч кандай душман жок. Сиз жаратылышта тыптынч жерде отурбайсызбы? Кандай душмандар деп таң калган окуучусу сураса, душмандарың баары өзүңдүн ичиңде. Ачкөздүктөн, ушак айтуудан, жалган айтуудан, көрө албастыктан, жалкоолуктан, мына ошолордун баары биздин душманыбыз. Мен ошолор менен күрөшүп жатам деп медитация менен өзүнүн ойлорун жөнгө салып, ошол душмандарыбыз биринчи ойлорубузга атака коет экен. Ошондуктан медитация жасаңыздар деген себеби мына ошол жанагы таспих тарткан, Аллахтын 99 атын айткан, эртең мененки намазга ойгонгон, мына ушулардын баары ойлорду эртең мененден баштап ойлорду тазалоонун эң биринчи кадамы болуп саналат экен. Андан кийинки көнүгүүлөр дагы жаман ойлорду болтурбоого эң жакшы өбөлгө түзүп берет. Ошондуктан сырттагы душмандар менен согушпастан эң биринчиден биз өзүбүздүн ичибизде душмандарыбыз менен согушубуз керек. Айрыкча аялдар, биз аябай ушакты көп сүйлөйбүз.
Кала берсе могу интернетте өзүбүз тааныбаган адамдарга деле комментарий жазып, көптөгөн алардын терс энергияларын өзүбүзгө сиңирип алат экенбиз. Мен кайсы бир видеодо айткандай, эгерде сизге кимдир бирөө жакпаган болсо, сиз ал адамды ошончолук канчалык жаман сөздөр менен жамандаңыз, канчалык ушак айтыңыз, канчалык жаман сөздөр менен аны тилдеңиз, анын күнөө иштери, жаман мүнөздөрү, характерлеринин баары сизге кандайдыр бир эме менен сизге көрүнбөй өтүп кетет ошол нерселер. Эгерде сиз дайыма адамдарды мактап, алардын жакшы жагын көргөнгө аракет кылып аткан болсоңуз, демек алардын сооп иштери, жакшы мүнөздөрү, алардын могу финансы жетишкендиктери, андан башка жашоодо жетишкен ийгиликтердин бүт баары сизге акырындан өтө берет. Ошондуктан бизде мисалы пайгамбарларыбызга же болбосо башка бир чоң мындай чоң адамдар болот го, ыйык адамдар деп коюшат. Ошого окшогон дайыма Кудайга, Аллахка кызмат кылып жүргөн адамдардын баары эч кимди жамандашпайт экен. Анткени биз канчалык жакшы сөздөрдү көп сүйлөгөн болсок, ошончолук биз Кудайга жакындай берет экенбиз. Канчалык жаман сөздөрдү көп сүйлөсөк, ошончолук биз тескери Кудайдан алыстап, жаман терс энергиялар менен жакындашып берет экенбиз. Мындайча айтканда, жанагы жин шайтандарга жакындай берет экенбиз. Алар бизди заматта эле азгырып коет экен. Ошондуктан биз алар менен күн сайын күрөшүшүбүз керек экен. Жин шайтандардын эң биринчи мүнөздөрү, характерлери баарыбызга белгилүү. Жалган айтат, жалкоолукка түртөт, кылбай турган аябай чоң күнөөлөргө барууга мажбур кылат. Мына ушулардын баардыгы биздин душмандарыбыз болуп эсептелинет. Сиздин дайыма Кудай бизге тандоо укугун бербейби? Ошол оң жакка карап басасызбы, сол жакка карап басасызбы? Мына бул сиздин колуңузда. Күн сайын бизде тандоо болот, күн сайын. Керек болсо саат сайын бизде тандоо болот. Эгерде сиз мисалы элементарный эле мисал келтирип айта турган болсом, сиз арыктап жатасыз, диета кармап жаткан болсоңуз, ушунчалык арыктайм деп максат койдуңуз, бирок уже кандайдыр бир убакыттан кийин сизди жанагы азгырып баштайт. Курсагың ач, же, сен жешиң керек деп. Мына ошого окшогон эле жаман сизди азгыра турган, жаман жолго баштай турган нерселердин баардыгы сизге душман болуп эсептелинет. Булардын баардыгына биздин жин шайтандарды мойнубузга мингизип алганыбыздан пайда болот экен. Ал эми дагы бир эме жөнүндө айта турган болсом сиздерге, эмне үчүн жанагы биздин шариятыбызда, Куран китептерде, да башка китептерде, ислам динине көптөгөн китептерде эмне үчүн кайсы бир коомдо бир жаман иш болгон болсо, ошол коомдун баарына ошол залакасы тиет деп айтат. Же болбосо кыргыздарда сыныктан башканын баары жугат деген сыяктуу ушундай сонун сөздөр бар. Мына ушулар жөнүндө мен терең ойлонуп, китептерди окуп, өзүмө суроо берип, ошол суроолорду таап, мына сиздерге түшүндүрүп берейин деп отурам да. Адамдын өзүнүн могу физический телосунан башка, физикалык денесинен башка дагы бир 6 денеси бар экен. Астральное тело, ментальное тело, эфирное тело, дагы ошого окшогон дагы бир 6 телосы бар экен. Алар көзгө көрүнбөйт, аябай тонкий экен. Физический тело бул биздин көзүбүзгө көрүнөт. Бир жерибиз ооруса, алар ооруйт, мына денебиз. Ал эми ошол көзгө көрүнбөгөн тонкий телолор, алар көзгө көрүнбөйт экен, дагы алар оорубайт экен. Бирок мондай аурага окшоп, биополяга окшоп, мындай өздөрүнүн эмесин чачып турат экен, вибрациясын. Көзгө көрүнбөйт. Ар бир тело өзүнчө бир 1 метрден 2 метрге чейин эмесин чачат экен да, мондай нур сыяктуу айланасына ошондой чачып турат экен. Эгерде сиз канчалык жаман адамдардын жанында көп жүрсөңүз, ушак сүйлөй тургандардын адамдын жаныңызда, айланаңызда адамдардын мүнөздөрү сизге мисалы таасир этет. Жаман адамдарга кошулсаңыз, жаман адамга айланасыз. Ошондуктан бул мен айткан жерде мисалы аларды ар бир адамдын телосы, көзгө көрүнбөгөн телосы чачылып турат деп атпайбы? Бул биополя деп коет. Мына ошолор ошол жаман адамдардын жанагы аурасы менен, биополясы менен кагылышат экен дагы. Ошолордун жаман мүнөзү сизге ошол тонкий тело, эфирный тело, астральный тело, ментальный тело деген ушундай көзгө көрүнбөгөн адамдын денеси аркылуу адам өзүнө сиңирип алат экен. Ошондуктан адам тандоодо, адам менен мамиле кылууда дагы сөзсүз түрдө биринчи байкап көрүш керек. Ошол адамдын кандай экенин байкаш үчүн, жакшы жаманбы билиш үчүн
сөзсүз түрдө мына ушундай китептерди окуп, анан ошого жараша мамиле кылыш керек. Эгерде сиз мен билбейм адамдын жакшы же жамандыгын билбейм да деп ушинтсеңиз, албетте көптөгөн мындай кыйынчылыктарга туш келип калышыңыз мүмкүн. Анткени жаман адамдар эч качан сизди жакшылыкка жетелебейт. Алар дайыма сизди кандайдыр бир жарга түртүп коюшу мүмкүн бир күн, же болбосо дагы кандайдыр бир нерсеге, жаман иштерге элештирип коюшу мүмкүн. Ошондуктан бул жерде көрүп турган эжелер бул жаш эле туруп бизге акыл үйрөтүп атат дебеңиздер. Мен да китептен окугандарымды сиздерге айтып бергенге аракет кылып атам. Эгерде ушул эмелер боюнча дагы сурооңуздар болсо, ментальное тело, астральное тело, эфирное тело, дагы кайсы бир эмелер боюнча сурооңуздар болсо, мен сиздерге келген сүрөттөрдөн берип жиберейин. Адамдын аурасы, адамдын биополиясы дегендер бар. Булар ушундай окумуштуулар эми изилдеп, биздин шариятыбызда, биздин Куран китебибизде жазылган ар бир сөздөрдү далилдеп алар чыгарып аткан мезгили. Ошондуктан бир эле жаман адамдын кылган иштеринен бүтүндөй коом жабыр тартат деген сөздүн мааниси мына ушундай болуш керек. Ошондуктан сыныктан башканын баары адамга жугат. Сыныктан башка баардык жаман мүнөз, жаман касиеттердин баары адамдар бири-бирине жугуштуруп алат экен. Эң биринчи кезекте ошондой нерселерди өзүңүзгө сиңирип албаш үчүн жанагы жаман адамдардан өзүңүздү оолак кармаңыз. Өзүңүздүн могул пространство деп коет, өзүңүздүн айланаңызды, өзүңүздүн денеңизди, баскан турган жүрүм турумуңуздун бүт баарын кандай десем, мындай коргогонго аракет кылыңыз. Аны кантип коргош керек? Психологиялык көптөгөн техникалар бар. Өзүңүз мисалы өзүңүздү дем салып, айтат го шариятыбызда өзүңө дем сал, көз тийип калышы мүмкүн деген сөз. Мына ушундай сыяктуу көптөгөн жолдор бар. Өзүңүздү дайыма коргогонго аракет кылыңыз. Мисалы, канчалык аракет кылбаңыз, бир ишти баштайын деп ушунча эме кылсаңыз дагы кандайдыр бир, мисалы, эртең менен чуркайын деп атасыз, эртең менен турайын деп атасыз, кандайдыр бир жаман мүнөзүңүз ошол нерсеге тоскоол боло берет. Тура албайсыз, уйкучу, жалкоо, мына ошол жаман касиеттериңиз сизге дайыма буттосуп, өзгөргөнгө жол бербей келет. Ошондуктан мен сиздерге айтарым, телеграм каналымда жиберип аткан китептерди акырындан окуңуздар. Эгерде дагы кайсы бир китеп керек болуп атат, ошол китепти жиберип койсоң болот деп сурансаңыздар, мен ошого жараша издеп электрондуу вариантын жибергенге аракет кылам. Ал эми 27 августта боло турган онлайн сабагымдан дагы бир аз маалымат берейин. Эмне үчүн аялдын магиясы болуп калды? Мына ушундай көптөгөн психологиялык техникаларды, көнүгүүлөрдү өзүңүздөргө өздөштүрүп алуу үчүн ошол жерде именно бир гана аялдарга тиешелүү болгон түрдүү көнүгүүлөр бар. Ал эми турмушка чыга элек кыздарга кандай пайдасы тиет? Турмушка чыга элек кыздарга бул туура жолдош тандаганга жардам берет мына ушул сабак. Турмушка чыккандан кийин эмне үчүн кереги бар деп ойлоп аткан болсоңуз, турмушка чыккандан кийин дагы мына ушул көнүгүүлөрдүн аркасынан сиз жалкоо күйөөңүздү өзгөртө алсаңыз болот. Сизге бир жылуу мамилеси болбогон күйөөңүздү ушул көнүгүүлөрдү аткарып өзгөртө алсаңыз болот. Бул аябай сонун практикалык түрдө текшерилип көрүлгөн. Андан сырткары бул сабактын эң негизги жакшы жери бул аял өзүнүн чыныгы сулуулугуна жетүү. Эч кандай бир аял 30 жаштан өткөндөн кийин кандай сулуулукка ээ боло алат? Бул аялдын өзүнүн колунда. 30 жашка чейин бул табият өзү берген, Кудай өзү берген сулуулук менен, жаштык менен жүрөт. 30 жаштан кийин кандай сулуулук кармап каласызбы сулуулугуңузду, өзүңүздүн аялдык мүчөңүздү кармап кала аласызбы? Мына ушунун баары сиздин өзүңүздүн колуңузда. Мына ушуларды мен сиздер менен бөлүшөйүн деп отурам. Ал эми бүгүн сиздер менен коштошоюн. Сабактар боюнча дагы катталуу жүрүп жатат. Катталыңыздар. Эртеңки күнгү видеобузда жолугушканга чейин саламатта калыңыздар.